Республика боюнча күздүк ооруп жыйноо өнөктүгү дээрлик 70%га соңуна чыгып калды. Түштүк региондо 95%га. Эки облусту эске албаганда түндүк аймакта кылкандуу дан эгиндери дээрлик чабылып бүттү. Азыркы тапта Нарын менен Ысык көлдө буудай, арпа менен бирге кыштык той чөптөрү жыйноо баскычында. Калган облустарда болсо жүгөрү орулуп жатат. Мы начали 16 августа. Жумуш 15 августта башталган. Күнүнө 300 тоннадай жүгөрүнү түртүп тартып жатам. Буюрса 10 күнгө жетпей жумуштар аяктап калат. Андан кийин бульдозерди ремонтко токтотом. Мен негизи бул техникадан сырткары жайында комбайн айдайм. Ал бүткөндөн кийин дароо бул ишим башталат. А если одна, то 150-120 тонн. Кылкандуу дан эгиндери жыйналып бүткөн аймактарда эле Сары Өзөн дубанында дагы жүгөрү орулууда. Аламүдүн районундагы Ветка кооперативи быйыл 3000 гектардай аянтты өздөштүргөн. Анын 1,5 миңден ашыгына буудай, 650дөйүнө арпа жана 50дөйүнө жүгөрү, калганына кант кызылчасы, кара беде, эспарсет эгилген. Чарба бул жылы буудай менен арпадан гектарына 22ден 25 центнерге чейин түшүм алды. Көрсөткүч өткөн жылдыга салыштырып караганда 2 центнерге көп. Пандемия кооперативдин жаздагы айдап себей жумуштарына бир топ тоскоолдуктарды жаратты. Да, в общем, в этом году на территории Сковетка мы посеяли порядка 1000 гектаров озимой пшеницы. Быйылкы талаачылык ишибиз жылдагыдай эле болду. Айдоо аянттарыбызга бир аз өзгөртүүлөрдү киргизип, котороштуруп айдадык. Болгону жаздагы айдап себүү иштеринде бир аз кыйналдык, себеби бул учурда оору күч алып каттамдар токтотулбадыбы. Ошондо биз үрөөн алып келе албай калдык. Анткени үрөөндөрдү жаңыртып башка региондордон алабыз. Биздикин башка дыйкандар алып кетишет дегендей. Бузулган техникаларыбызга тетиктерди алып келе албай кыйналдык. Ошентип 15 күндөй кармалып калдык. Нужно было подготавливать к сезону. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин акыркы маалыматы боюнча күздүк жана жаздык айдоо аянтынын 650 миң гектардай ооруп жыйналды. Андан 1 миллион 115 миң тонна түшүм жыйналды. Быйыл бир топ өсүмдүктөрдүн аянты кыскарган. Соңку жылы кайыңдык кант менен Кошой заводу дыйкандардан алган милдеттемесин аткара албай калгандыктан фермерлер кызылчанын ордуна башкасын айдашкан. Ошол эле пахтанын баасы кескен түшүп кеткени да өсүмдүктүн бул түрүнүн аянтын кыскаруусуна алып келди. Жылдагыдан кылкандуу дан эгиндери бир аз 1,5 центнерге жогору болуп атат. Себеби бирок ошол эле учурда пандемияга байланыштуу быйыл буудайдын ушу аянты, арпанын аянты кескин жогорулап кетти. Себеби деген баягы буудай 8 миң гектарга жогорулады. Анткени менен ала жазда ундун баасынын кымбатташы дыйкандарды буудай аянттарынын көлөмүн көбөйтүүгө аргасыз кылды. Ошол эле учурда майда жана бодо малдардын арбышынан улам арпа тойт катары пайдаланылууда. Мындан улам дан эгиндин аталган түрүнүн айдоо көлөмү дагы көбөйгөн. Буудайдын аянты арбаганы менен андан алынган түшүмдү сатып өткөрүүдө дыйкандар кыйналбайбы деген суроо туулат. Министрлик андай маселе жаралбашына кепилдик берүүдө. Дүйшөн Шаршембеков, Күлчөрө Касымкулов, Нью ТВ.